Бул эмне деген нерсе? Саат 9га чейин келип калган деп эч ким жазган жок бул жаккачы. Бүгүн Жалал Абад мамлекеттик университетинин ректорун шайлоо алдында мына ушундай жагдайлар орун алды. Анда саат 9-дан кеч калган мугалимдер киргизилген жок. Дээрлик 10дон ашык мугалим кечиккен. Ошондой эле жеке менчик телеканалдарга да чагылдырууга уруксат берилбептир. Мындай чечимди шайлоо комиссиясынын төрагасы кабыл алган дешет. Регламент боюнча айтышкан 8:30 келип калга дешкен. Но что 9да уже эшиктер жабылат деп айткан эмес. Регистрация болот, шайлоо болот деген. Анан бул уже азыр жарым сааттан бери турабыз бул жерде. Көрүп атасыңар, эшик суук. Хотя бы мына жылуу зданияга киргизип койсо деле болот эле. Адамдар эшикте тургузбайчы. Буга чейин ректорлук шайлоолор өткөн. Нормально мынтип кирип шайлап чыкканбыз. Но мындай строгий рамкада болгон эмес да. Азыр, например, пресса деле турат. Свобода слова бар бизде, демократия барыбыз билебиз. Киргизиш керек. Эмнеге андай болуп атат, өзүм деле түшүнбөй атам. Канчалык болгон эмес эле, билбейм, эмне мындай болуп атат. Түшүнбөйм. Канчалык дегенде кандай, мурун кандай болчу? Мындай куттап койгон эмес да. Жок, анда булар эмне тосотат эшикти? Сиз коомдук коопсуздукку карайсызбы? Биз журналистпиз, ачыганда киргизип коюңуз дейт. Ректорду шайлоо процессин жабык өткөрүү планы болгон. Бир топ ызы чуудан соң биздин чыгармачылык топта араң ичкериге кире алдык. Шайлоо комиссиясынын төрагасынын айтымында баары талапка ылайык өтүүдө. Ал эми кеч калган шайлоочулардын жана журналисттердин киргизбей койгонунан кабарсызмын дейт. Декандарга, кафедра башчыларга эртең саат 8ден 9га чейин мугалимдер менен камсыздандырып, ар бир мугалимге жеткиргиле деп. 9дан кечкендер болуптур, кириптир, андан кийин келбедилер. Биз менен чогуу турушту сыртта. Ошо эшикте турушту го. 10 чакты мугалим турат. Эмеси жок. Киргизбей койгондо ошондо сиздин тиешеңиз жок болуп калат абы? Менин тиешем жок. Окуу жайдын ректорлук кызматына алгач 6 талапкер катталган. Бирок шайлоого жакын экөөсү талапкерликтен баш тарткан. 4 талапкердин арасында окуу жайдын буга чейинки ректору Кеңешбек Усенов, тарых илимдеринин кандидаты доцент Эрнис Авазов, химия илимдеринин кандидаты доцент Бактыгүл Эрназарова жана Ош технологиялык университетинде иштеген Кадыркулов да бар. Ал эми шайлоочулардын жалпы саны 449 мугалимди түзөт. Бирок 16 окутуучу шайлоого келбей катышпады. Шайлоонун жыйынтыгына ылайык жалпы окутуучулардын 90% Кеңешбек Усеновго добушун берген. Тагыраагы ал 334 добушка ээ болду. Бир бюллетень жараксыз деп табылган. Оштон талапкерлигин койгон кандидатка бир да шайлоочу добуш берген эмес. Шайлоонун жыйынтыгына каршы тарап болгон жок. Өнөктүк ачык айкын болду deyilgeni менен Усеновдун добуш берүү залында баштан аяк туруп, ар бир добуш берген окутуучуну көздөн кечирип жатты. Шайлаганда Абазов Эрнис Абдыманович 65 добуш алды. Кадыркулов агайга добуш болбоду. Усенов Кеңешбек Жумабекович 334 добуш алды. Эрназарова Бактыгүл Кочкорбайна 33 добуш алды. Санаганда бардыгын ачык көргөзүп санап бердик. Элдин баары ыраазы болуп кетишти. Өткөн 5 жылда аябай чоң ийгиликтерге жетиштик. Буйруса кийинки 5 жылдыкта дагы өзүмдүн билимимди, тажрыйбамды университеттин өнүгүп өсүш үчүн арнаймын. Себеби деген мен үчүн университет ыйык. Бүгүнкү шайлоодо жеңишке жеткен талапкерди билим берүү министри бекитет. Ал алдыдагы 5 жыл бул мамлекеттик окуу мекемесин жетектейт. Кеңешбек Усеновго буга чейин бир нече мугалимдер нааразычылыгын билдирип келишкен. Алардын дооматында Усенов илимдин адамдарын себепсиз кызматтан кетирип жатканын белгилешкен. Бирок ректор ал негиздерди четке каккан. Мындан сырткары чет элдик студенттерди окууга алуудагы мыйзамсыздыктар боюнча да иш козголуп, бирок эмне болгону белгисиз. Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын катарын толуктайт. Мында жалпы 11 миңден ашуун студент билим алат. 1000ге жакын мугалим эмгектенет. Ушул тапта билим берүү министрлиги жаңы мыйзамдын редакциясын коомдук талкууга чыгарды. Анда улуттук деген статусу бар мамлекеттик жогорку окуу жайлардын жетекчилерин кызматка дайындоо жана бошотуу укугу президентке берилери жазылган. Ал эми мамлекеттик жогорку окуу жайлардын ректорлору министрлик тарабынан кызматка дайындалып бошотулары жазылган. Эгер мыйзам колдоо тапса, ректорду шайлоодо бир жамаат эки жаатка бөлүнбөйт деген пикирлер бар. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.